Word'to биргелешип автордук кылуу башка адамдар менен бир убакта документтин үстүндө иштөөгө мүмкүндүк берет. Чыныгы убакытта кесиптештер жасаган өзгөрүүлөрдү көрө билүү абдан жакшы. Бул видео үчүн мен командамдын мүчөсү Эдгардтын ушул айлык отчетто мени менен иштешин каалайм. Менин Word документимде мен бөлүшүү баскычын басканда тиешелүү каптал тилкеси пайда болот. Колдонуучуларды чакыруу талаасында мен Эдгардтын электрондук почта дарегин киргизип, бөлүшүү баскычын басам. Microsoft өзүнүн веб-браузеринде документти ача турган шилтемеси бар электрондук катты Эдгардга жөнөтөт. Эдгард менин документиме шилтемени алат. Ал документти өзүнүн Word тилкемесинде же Microsoft Edge браузеринде ача алат. Эдгард документти Microsoft Edge'де ачат. Ал кошумча өзгөртүүлөрдү киргизгенде мен аны Word документимде реалдуу убакытта көрөм. Мен ошондой эле анын катышуусун көрө алам. Ал түстүү маркер менен көрсөтүлгөн. Албетте, мен документке өзгөртүүлөрдү киргизсем, ал да аларды реалдуу убакытта көрөт. Биз аны биргелешкен реакциялоо же реалдуу убакытта кызматташуу деп атайбыз. Эгерде ушул учурда менин кесиптешим Word тиркемесине өтүүнү кааласа, ал Word'га ачууну тандай алат. Word'то биргелешип, авторлоо натыйжалуу кызматташуу үчүн кесиптештер, достор же үй бүлө мүчөлөрү менен бир убакта Word документтеринде иштөөгө мүмкүндүк берет.